Assalamu alaikum урматтуу көрөрман. Эгерде сиздин зообуңуз бар болсо, анда бул видео материал сиз үчүн аныктан көңүл коюп бугуңуз. Көпчүлүк адамдарда зоб бар, жана 90% зобдор эч кандай зыян алып келбейт. Аныктан негизсиз эле тынчсыздана бербеңиз. Анан дагы бул нерседен кантип арылсам экен деп дагы ойлонбоңуз. Анткени калкан сымал бези сизге керектүү орган өмүр бою сизге кызмат кылат. Качан тынчсызданууга негиз бар, качан гормоналдык өзгөрүүлөр болуп, өзүңүздөн ошол зобдун клиникалык белгилерин байкасаңыз, тынчсыздансаңыз болот жана эндокринолог врачка көрүнүү керек. Негизи калкан сымал безинин оорулары дагы көп, ошондой эле анын белгилери дагы ар кандай эмес. Сизге азыр үчөөсүн эле санап берем. Өзүңүздөн ушул белгилерди байкасаңыз, тезинен эндокринолог врачка баруу керек болот жана ал бир катар текшерүүлөрдөн сизди өткөрөт. Демек, биринчи белги сизде тахикардия болсо, тахикардия бул жүрөктүн тез согуусу. Нормада жүрөк минутасына 60-90 жолго чейин согот. Эгерде 90дон ашып кетсе, анда көйгөй бар. Пульсуңузду санап көрүштү билесиз деп ойлойм. Пульсуңузду санап көрүңүз. Экинчиси, эгерде сиз негизсиз эле көп тердей берсеңиз, дагы күмөн жаралбай койбойт. Башкаларга салыштырмалуу көбүрөөк тердесеңиз. Үчүнчүсү болсо, сизде баары сонун болгонуна карабай, жүрөгүңүз сыгыла берсе, ыйлагыңыз келе берсе дагы, демек калкан сымал безинде көйгөй бар, гормоналдык өзгөрүүлөр бар. Демек, эндокринологко барышыңыз керек жана ал сизди бир катар текшерүүлөрдөн өткөрөт. Демек, текшерүүлөрдүн эки түрү бар. Биринчиси албетте анализдер, экинчиси инструменталдык текшерүүлөр. Гормоналдык анализдерди албетте жазып берет, ошолордун негизинде сизге диагноз коюлат. Ошондой эле УЗИ кылынат. УЗИ кылынганда сизден эки түрдүү зоб чыгышы мүмкүн. Биринчиси диффузный деп коебуз, экинчиси узловой. Диффузный дегенде орган турган боюнча эле бир аз чоңойгон болот. Ал эми узловой болсо, ошол органга кошумча өсмө пайда болуп калган болот, өсүп чыгат. Бирок өсмө болгондо деле бул кооптуу боло бербейт. 90% учурда булар дагы эч кандай коркунучсуз болот. Качан ушул тынчсызданууга негиз пайда болушу мүмкүн? Сизден узловой зоб чыгып, анан башка текшерүүлөргө дагы муктаждык бар болот. Эгерде биринчиден ошол узелдин узундугу 1 сантиметрден ашык болсо, 1 сантиметр болсо дагы эле тынчсызданууга негиз жок. Андан ашкан болсо гана тынчсызданууга негиз бар. Анан дагы качандыр бир жолу сизде нуурлануу болуп калган болсо кандайдыр себеп менен, жана ошондой эле жакын туугандарыңыздын арасында калкан сымал безинин рагынан жабыркаган бирөө бар болгон болсо, ушул учурда дагы сизде тынчсызданууга негиз болот жана биопсия кылдырышыңыз керек болот. Биопсия деген бул ошол калкан сымал безинин узелден кичинекей ткань алат дагы аны гистологиялык текшерүүгө жөнөтөт. Өйдө айтып өткөн 3 себеп бар болсо, ушул биопсияны кылдырып коюш керек болот. Бул зыянсыз, эч кандай коркунуч дагы жок, бирок текшерилип коюуга муктаждык бар. Эгерде жакын туугандарыңыздын арасында калкан сымал безинин рагынан жабыркаган бирөө болгон болсо мурда, экинчиси өлчөмү өтө өсүп кеткен болсо, 1 сантиметрден ашык болуп, үчүнчүсү болсо нуурланууга кабылып калган болсоңуз. Эгерде бул нерселер сизде жок болсо, эч кандай тынчсызданбайсыз. Ар 6 айда бир жолу ошол калкан сымал безиңизди УЗИ кылдырып, салыштырып эле турасыз. Өспөсө эле бардыгы сонун болот. Өссө деле дароо тынчсызданып, паникага түшүп калбаңыз. Болгону биопсия кылдырып коюш керек болот жана эндокринолог жана онколог врачтар менен консультация кылып коюу жетиштүү болот.